Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин YouTube каналыбызга кош келиңиздер. Лайк басып, катылганды унутпаңыздар. Бүгүнкү видеодо биздин Neostyle компаниясынын дагы бир проектиси жөнүндө маалымат бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе, баштайлы. Сиздин назарыңыздагы үйдүн проекти Аларча коттедждик шаарчасында Байтик Баатыр көчөсүндө жайгашкан. Жердин өлчөмү 96 квадраттык метр, 10 соткага жакын болот. Ал эми үйдүн узунтурасы проект боюнча 21 16 метр. Болжому менен 270 квадраттык метрди ээлейт. Үй өзү 2 кабаттуу деп эсептелет, анын астыңкы цоколаттуу кабаты жок. Биздин архитектор бул проектти үйдүн ээсинин өтүнүчү боюнча неоклассика же жаңы классика стилинде иштеп чыккан. Аны өзүңөр үйдүн тышкы жасалгаларынан, өң тарабындагы кооздомо, терезелердин четиндеги декоративдүү элементтеринен белгилей алсаңар болот. Ага тосмо дубалдарындагы темирден жасалган классикалык элементтери дагы кошулат. Жасалгалоого өтсөк, биринчи кабаттын сыртына чаптала турган материалдын көбү травертин же сары таштан болот. Фундаменти болсо кара түстөгү мрамор же гранит ташынан жасалат. Ал эми чатырдын үстү боз өңүндөгү темир менен жабылмакчы. Үйдүн балкон жана террасасынын коргоочу тирекчелери, балясиналары дагы травертинден жасалып, кооздолуп жасалууда. Ичине өтсөк, бул биринчи кабаттын планы боюнча бул жерде негизинен конок бөлмөлөрү жайгашкан. Андан тышкары бул кабаттагы холдон, залдан түз эле террасага чыгып кетсек болот. Дагы бул жакта тамак жасап, ишчү жай, даараткана жана от жагуу, үйдү жылытуу бөлмөсү жайгашкан. Ал бөлмөдө өзүңөр билгендей эле үйдүн башка инфраструктуралары, башка түйүндөрү дагы орун алат. Мындан тышкары бул кабатта кыргыз үй аттуу улуттук стилинде жасалган бөлмөсү бар. Жогорку кабатка өтсөк, өзүңүздөр көргөндөй эле бул кабатта көбүнесе жата турган бөлмөлөр жайгашкан. Анын ичинде бирөөсүнүн өзүнүн дааратканасы жана кийим илип сактоочу бөлмөсү бар. Аны башкача сөз менен айтсак, ата-энелер жата турган бөлмөсү деп да койсок болот. Андан тышкары ушул эле кабатта иш бөлмөсү жана балконго чыга турган холл дагы бар. Бул проекттин архитектору мүмкүнчүлүк боюнча үйдүн терезелерин чоңураак кылып, жата турган, көбүрөөк колдоно турган бөлмөлөрдү күн тарапка жайгаштырганга аракеттенгени көрүнүүдө. Анын максаты үйдүн ичи көбүрөөк күндүн жарыгын алып, жылуу болсун дегени. Ошондуктан бул үйдүн ичи абдан жарык болуп, күндүн нурун көп алмакчы. Сыртындагы колдонулган ачык материалдар ички жылуу түстөрүндөгү жасалгаларына уйкашып, экөөнүн айкалышы үйгө өтө сапаттуу көрүп берет. Демек, бул проекти ичи сырты ийгиликтүү иштелип чыккан деп эсептесек болот. Эгерде сизге ушул сыяктуу сиздин бардык каалооңорду ойго алып туура чийилген проект керек болсо, биздин Neostyle компаниясына түз чалып же соц тармактар аркылуу кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе лайк басып, катылганды унутпаңыздар. Чоң рахмат.